9 адамдан турган Памирлик Рашиди Абдувалинин үй бүлөсү башка батирге көчүрүлдү. Бул тууралуу элдик медиага Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси Асангазы кызы Элнура билдирди. Маалым болгондой, алар Нарын шаарына 2018-жылы ноябрь айында келишип, кайрылман макамына ээ болушкан. Үй бүлө жашап жаткан үйдүн ээси тамды сатып жибергенине байланыштуу башка батир издөөгө туура келген. Ал эми жергиликтүү бийлик таап берген батирден Абдувалинин үй бүлөсү баш тартып коюшкан. Өздөрү Ленин көчөсүнөн квартира таап кетишти. Оокаттарын көчүрүп келгенге Нарын шаардык мэриясынан автоунаа чечилип берилип көчүрүлдү. Нарын шаарында шарты менен квартирага берилүүчү тамдар кымбат, оңой менен табылбайт. Жергиликтүү бюджеттин акча каражатынын тартыштыгына байланыштуу квартира акысын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Азыркы көчүп кирген батирдин акчасын жана коммуналдык төлөмдөрүн бүт өкмөт мойнуна алат, деди башкы адис. Аялы Памири Халтун Памирден эле ооруп инсульт алган. Ал майып катары 2250 сом жана баласы Мусабай бала кезинен тубаса бүкүр болгонуна байланыштуу 6000 сом жана 1215 сом мамлекеттик жөлөк пул чектелип берилди. Калган 3 балага 1215 сомдон берилип, үй бүлөнүн 1 айлык жалпы ала турган акчасы 13110 сомду түзөт. Учурда 6 бала мектепте окуса, бирөө бала бакчада тарбияланат. Сурадыбызды чыгардык. Анан 9 бир тууганбыз. Кыргызстанда ушундай отурабыз, анан квартирага дагы үй табылбайт. Ушул анан инилерим ушинтип булар кичинекей окуп атышат. Булак болсо майып. Апам болсо орукчан, бияк карындашым болсо окууга барат, интернетте окушат.